Мен 3 бүгүнкү негизги докладка ар бирине бирден айтып коюп атам. Алмаз Атамбаев боюнча биз учурунда ал президент болуп турганда сындап, камалып чыкканбыз. Бул негизи бул жерде айтыла турган ойлорго кошулам. Ал эми экинчи парламент боюнча. Парламенттин жумушун мен оюмча канааттандырарлык эмес, жетишерлик эмес деп мен оюмча баа бериш керек. Анткени азыркы парламент бул Сапар Исаковду шайлаган парламент. Азыркы парламент бул Мухаммед Абылгазиевди шайлаган парламент. Бул экөө тең президент тараптан сунушталган талапкерлер. Бул президенттин кол бир баласына айланган парламент болуп калды. Бул өзүнчө бир ушул жерде айтыла турган сөздөр бул парламент айтылыш керек болчу. Тилекке каршы ал айтылган жок. Парламент шайлаган акыркы 2 премьер-министр түрмөдө жатат. Алардын да жоопкерчилик каралыш керек. Сапар Исаков, Жантөре Сатыбалдиев. Ошондуктан парламент эч ким билбегенде парламентке мен оюмча иши жетишерлик эмес деген баа бериш керек. Анткени тышкы карызды ратификация кылган ошол парламент президенттин сунуштаган талапкерлердин колдогон премьерликке азыркы парламент дагы эле унчукпай жатат. Ошол жерде президентке азыркы Сооронбай Жээнбековго дагы сындарды парламент айтыш керек эле да. Эмне үчүн айтылбайт? Мен оюмча ошон үчүн парламентке жетишерлик эмес деген сунушту сунуштайт. Анткени жалаң байлар келип алып, байлар деген кандай? Жеке кызыкчылыгы, баягы акчага келип алган парламент бизнесинен коркуп эле, ачуу чындыкты айткандан коркушат. Ошондуктан сөзсүз түрдө мыйзам кабыл алынып, мындай өз кызыкчылыгын ойлогон адамдардын келбесине шарт түзүш керек. Экинчи Сооронбай Жээнбеков боюнча. Сооронбай Жээнбековдун дагы кемчиликтери бар. Биз бул жерде кадр саясаты боюнча да мен оюмча кемчиликтери бар. Ошол эле ген прокурор, ошол эле өкмөт. Ген прокурор ушул жерде саясий куугунтуктар боюнча президенттен кандайдыр бир буйрук күтпөй, ошолордун ишин караганга бир саясий болуш керек. Ошондо президентке ачык чындыкты айта турган ген прокурор, өкмөт өзүнүн пикири бар, өзүнүн көз карашы бар адамдар шайланыш керек деп ойлойм. Анткени президент сиз жакшы деп олтуруп, мынакей акыркы 3 президенттин тагдырын көрдүк. Ошондуктан кадр саясатынан Сооронбай Жээнбеков эске алып, өзүнө күчтүү саясий адамдар, инсандар тартыш керек. Ошол сын айтыла турган саясий тажрыйбасы бар адамдар. Ушул кадр жагынан дагы Сооронбай Жээнбеков эске алып койсо деген. Үчүнчү негизги ой ошол сыяктуу ошол сыяктуу көп адамдар шайланып келип атканда мен оюмча президентке абай алып келбейт. Үчүнчүдөн мен бул жерде айта турган негизги оюм, биз урматтуу курултайдын катышуучулар, биздин бул курултайдын максаты ушул күндөн баштап өзгөрүүнү баштайлы. Эң негизи бизге калыстык жетишпей жатат. Азыр Сооронбай Жээнбековдун кемчиликтерин айткандан коркушат. Анткени мен анда Атамбаев деп элди бөлөт деп. Эгерде Атамбаевдин туура жагын айткандан да коркот, кемчилигинен да коркот. Анткени сен Сооронбай Жээнбеков тараптыр. Үчүнчү калыс адамдар бар да, ошол биз калыстыкты айта билейли. Ачуу болсо дагы, таттуу болсо дагы калыс айтканды үйрөнсөк, биз мен оюмча келечегибиз алды болот. Рахмат.